Саламатсыңарбы балдар? Ош мамлекеттик университетинин Кара Суу гимназиясы предметтин аталышы кыргыз адабияты, класс 8-класс жана мен Абджалилова Айткан бүгүнкү сабакта силер менен болом. Демек балдар, биз бүгүнкү тема менен таанышып алсак, сабактын темасы бул фольклор жөнүндө түшүнүк. Башкача айтканда, биз бүгүн жаңы түшүнүк, жаңы термин менен таанышабыз, фольклор деген. Сабагыбыздын максаты булар: фольклор жөнүндө маалымат алат, окуучулар фольклор жөнүндө маалымат алышат, фольклордун бөтөнчөлүгүн, өзгөчөлүктөрүн үйрөнүшөт жана фольклористика илимине салым кошкон окумуштуулар жөнүндө маалымат ала алышат. Алгач, мурдагы өтүлгөн теманы бышыктоо иретинде, бышыктоо максатында бул суроолорго оозеки жооп бере алсак, албетте бул суроолордун жообун кайтарым байланышта бирге талкуулайбыз. Бүгүнкү тема боюнча тааныштырып өтсөм, бүгүнкү тема фольклор жөнүндө түшүнүк. Демек, фольклор бул илимий термин. Англис тилинде бул folk, эл, lore, чыгарма дегенди билдирет. Демек, элдин чыгармасы, эл чыгармачылыгы деген маанини билдирет. Англиялык окумуштуу Томстун сунушу боюнча 1847-жылдан баштап элдик оозеки чыгармачылык фольклор деп атала баштаган. Кыргыз окумуштуулары Зияшбек Зенов менен Ташынбай-Жиев мындайча түшүндүрүшкөн: фольклор деп эл арасында оозеки айтылып келе жаткан көркөм чыгармаларды айтабыз. Демек балдар, бул эки окумуштуунун түшүндүрмөсүнөн келип чыгып, болбосо түшүндүрмөсүнө таянуу менен элдик оозеки чыгармаларды же болбосо фольклорду бул биз эл арасынан жыйналып алган көркөм чыгармаларды айтат экенбиз. Фольклор терминин элдик оозеки чыгармачылык түшүнүгүнөн айырмаланып, камтуу сферасы бир топ кеңири. Ал музыка өнөрүнө, элдик искусство үлгүлөрүнө эле карата деле айтыла берет. Башкача айтканда балдар, фольклор терминин бир гана адабият тармагында кароого мүмкүн эмес. Фольклорду музыкада, театрда, көркөм элдик искусстводо, сүрөт искусствосунда, деги эле маданият тармагындагы баардык искусство тармагына колдонсок болот экен. Ал эми биз фольклорду адабият тармагында карайбыз. Кыргыз фольклор жөнүндө түшүндүрмө берип өтсөм балдар, кыргыз фольклор жөнүндөгү илим 20-кылымдын 1-чейрегине карата дүйнөнүн башка элдеринин фольклорунан айырмаланып, болуп көрбөгөндөй гүлдүп өнүгүүгө жетишкен. Себеби кыргыз элинин Борбордук Азиядагы байыркы калктарынын биринен болуп, кат сабаттуу гүлдөгөн маданиятка, улуу державалык өнүгүүгө чейин көтөрүлүп, анан ошол учурун эсинде сөзсүз сактап калууга болгон умтулуулары, дагы бир себеби ушул мезгилдеги оозеки чыгармалары кийинки муунга өткөрүп турушкандыгы, кыргыздардын көчмөн турмушу, фольклор карапайым эл үчүн адабияттын да, тарыхтын да, музыканын да, театрдын да ролун аткарып тургандыгы себеп боло алат. Элдик оозеки чыгармачылыкты классификациялап, талдөөгө алып, изилдеп, үйрөнө турган атайын илим бар. Ал фольклористика илими. Кыргыз фольклористикасы улуу Октябрь революциясынан кийин жаралып, өнүгө баштаган. Бирок революцияга чейин эле Валиханов, Радлов сыяктуу окумуштуулар тарабынан кыргыз фольклористикасы изилдене баштаган. Эсиңерде болсо балдар, Валиханов, Радлов баштаган бир топ экспедицияларды кыргыз жергесине уюштурушат. Ошондо айталы, Валиханов Ысык көлдүк белгисиз бир манасчыдан Көкөтөйдүн ашын жаздырып алат. Ал эми Радлов дагы ушул Манас эпосуна байланышкан бир топ сюжеттерди, бир топ мотивтерди жаздырып алат. Мына ошол биздин фольклористика же болбосо элдик оозеки чыгармачылык Октябрь революциясынан чейин эле жаралып, өнүгө баштаган, өзүнүн кулачын жайган, өзүнүн ишин баштаган деген сөзгө ынансак болот да. Кыргыз фольклорун изилдеген окумуштуулар булар: Ыбырай Абдрахманов, Калим Рахматуллин, Богданова, Батма Кебекова, Жакит Таштемиров, Закиров жана ошондой эле Манас эпосунун ар түрдүү аспектилерин иликтөөдө олуттуу эмгек сиңирген окумуштуулар бул Мухтар Ауезов, Болот Юнусалиев, Самар Мусаев, Мамыров, Абдылдаев, Сарыкбеков, Раиса Кыдырбаева жана Жайнак балалар болушкан. Жана мындан сырткары көптөгөн окумуштуулар кыргыз фольклорун изилдеген
жана фольклористика илимине салым кошкондор болуп саналат. Фольклордук чыгарманын пайда болуп өнүгүшүнө байланыштуу белгилери бар. Алар: демек, фольклордук чыгарма болуш үчүн ушул нерселер анда болушу шарт экен. Демек, биринчи, чыгармалардын ооз-эки болушу, же болбосо ошол элдик ооз-эки чыгармалар аты айтып тургандай ооз-эки формада жашагандыгы. Демек, эч кандай жазуу сызуусуз же китеп бетине, кагаз бетине түшүрүлбөгөндүгү, башкача айтканда, ошол мезгилдеги жазуунун жоктугу. Экинчи, варианттуулугу, туруктуу болбосун ар бир автордун өзүнүн алымча кошумчасын кошуусу. Демек, башкача айтканда балдар, авторсуз болуу деген. Мисалы үчүн, элдик ооз-эки чыгармаларга кирген эмгек ырларын айталы. Эмгек ырларындагы Бекбекей, Шырылдаң, Оп майда сыяктуу ырларда булардын автору жок. Элдик ооз-эки чыгармачылык деп беребиз муну. Демек, автору белгисиз. Мисалы үчүн, ошол эмгек ырлары автору белгисиз болот жана аны ар түрдүү адамдар, ар бир инсан өзүнүн вариантын кошо билген, алымчасын, кошумчасын кошо билген. Андан кийинкиси салттуулугу. Мында салттуу мотивдер, салттуу сюжеттер кийинки варианттарда да орун ала бериши. Демек, бир мотивдин кийинки варианттарда, кайсы бир кийинки автордун вариантында да кездеше бериши бул салттуулугу фольклордун. Андан кийинкиси туруктуу сөздөрдүн, гиперболанын, арбын колдонулушу. Эгер ошол фольклордук чыгармалар менен тааныша турган болгонубузда, же ошол эле жомоктордо, ошол эле элдик ооз-эки чыгармаларга кирген баардык чыгармаларда гипербола жана туруктуу сөз айкаштары, туруктуу сөздөр, ошол эле гипербола, көп арбын колдонулат, акыртмалар. Жана ошол фольклор жөнүндө биз маалымат алдык. Мындан сырткары өзүңөр дагы интернет булактарынан же башка китептерден өзүңөргө маалымат аласыңар деген ойдомун. Жана бүгүнкү өтүлгөн теманы кайталап бышыктап, жакшылап бышыктайсыңар жана бул үч текти бири-биринен ажыратып албасаңар, бири-биринен ажыратып жаттап албасаңар адаша беришиңер мүмкүн. Демек, үч текти, эпикалык, лирикалык жана дидактикалык текти жана аларга кирүүчү чыгармаларды жаттап алабыз жана үйгө бул жазуу тапшырмасы, жазуу түрүндөгү тапшырма, легенда, уламыш, тамсил таап. Демек, буларды алгач легенда, уламыш, тамсил табуу үчүн биз үч текти жатташыбыз керек жана андан кийин ошол легенда, уламыш, тамсилди таап келип жазасыңар. Демек, тапшырма ошол үч тапшырмадан турат. Мен болсо кийинки сабакта кездешкенче жолугушканча дейм. Демек, саламатта болгула балдар.